Саламатсыздарбы? Кырдан кошула бериңиздер. Бизде азыр миллиондук кейс болот. Саламатсыздарбы? Акырдан кошулуп баштай бериңиздер. Биз бүгүн сиздер менен разборлордун жардамы менен өзүнүн каалаган максатына жеткен биздин бизнес айымы жөнүндө сиздерге кеңири айтып беребиз жана өзү дагы келип сиздерге түз эфирде айтып бермекчи. Кошулуп баштай бериңиздер. Анда биз түз эфирге өзүбүздүн бизнес айымыбызды чакырып алалы. Именно бизнес разборлордун жана жөнөкөй классикалык разборлордун жардамы менен кантип ийгиликке жетти. Кана мен жакшы эле угулуп атамбы? Жакшы угулуп жаткан болсом, бир белгилерин коюп койсоңуздар. Жана биринчи жолу жакшы эле угулуп жаткан болсом, бир санын коюп койсоңуздар. Плюс, рахмат. Бир, сонун. Бир. Айтурган Сатарова 88, бир дейт. Плюс, Шукурова Венера. Адича Текебаева, рахмат. Сонун, рахмат, угулуп аттыр. Жана ким биринчи жолу бул биздин эфирге кирип жатат. Мындайча мени биринчи жолу көрүп жаткандар болсо, анда бир белгисин коюп койсоңуздар. Эгерде ушул убакка чейин дайыма сабактарга катышып, курстарыма катышып жүргөн болсоңуздар, анда 2 санын коюп койсоңуздар. Өзүбүздүн аудиториябызды дагы билип алалы. Мен бүгүн бизнес разбор боюнча 6-чы сабакты өтүп келдим. Бүгүнкү күндө абдан сонун болуп атат сабактар. Ушунчалык эмоциялар менен, ушунчалык ачылып, күндөн күнгө ачылып жатышат. 1 да бар экен, 2 да бар экен. Асем бренд биринчи жолу катышып жатыптыр. Лира СН биринчи жолу катышып жатыптыр. Негизинен экилери көп экен, мындайча мени ушул убакка чейин мени таанып, сабактарыма катышып, YouTube'дан акысыз сабактарым бар. Менин Ызаткан Жусупова деп YouTube'га кирсеңиздер, ал жактан дагы менин түрдүү акысыз сабактарымды көрсөңүздөр болот. Дөөлөтбекова. Жана ошондой эле биздин жакында дагы башталчу трансформация жана талдоо чебери курсубуз дагы башталып жатат. Ага дагы жазылсаңыздар болот. Анда эмесе келиңиздер, мен өзүмдү тааныштырып өтөйүн. Менин атым Ызаткан Жусупова, мен кванттык психолог жана талдоо чебери, мастер разборовмун. Именно ушул терең талдоо чебери деген бул психологиялык биздин көйгөйлөрүбүздү терең түбү менен, тамыры менен алып чыгып, иштеп, анан өзүбүздүн биздин максаттарга жеткенге кыска жана оңой жол менен жардам берген методика. Психологиялык жактан сиздин сабакты алганга даярмын дейт. Сонун. Мен 4 айдан бери көрөм дейт. Рахмат. Сонун. 4 айдан бери көрсөңүз, анда жайдан бери болгондо биздин трансформация курсубуз андан бери болду. Жашоо өзөгү курсубуз болду. Бүгүн үйгө коноктор келип, бир аз балдар ызычы болуп атышат, тура түшүңүздөр. Анда келиңиздер, биз өзүбүздүн түз эфирибиздин каарманын чакырып алсак. Түз эфирге кана. Назгүл айым мага запрос жөнөтүп койсоңор. Назгүл айым, запрос. Назгүл. Биздин тил боюнча Кыргызстанга бүгүнкү күндө абдан сонун маалыматтарды берип, абдан сонун кызмат кылып жаткан биздин бизнес айымыбыз бар. Бүгүн ошол менен түз эфир болмокчу. Ал айым
өзүнүн билимин тереңдеткенден тереңдетип окуп, англис тил, орус тил, кыргыз тилдери боюнча өзүнүн курстары менен иштеген айым. Бул жакка кошулгуча күтүп туралы. Сиз ким болосуз деп бул жакта суроо берип атышат. Мен Заткан Жусупова, психолог жана талдоо чеберимин, мастер разборовмун. Россиядан, Атайын академиядан окуп, адамдардын психологиялык талдоосу менен, адамдардын жашоосундагы психология менен иштегенге мүмкүнчүлүгү бар, уруксаты бар деген дипломду алып, ал методиканы өзүмдүн жашоомдо колдонуп, мамиле боюнча, акча боюнча, бизнес боюнча, ден соолук боюнча, сүйгөн жумуш, предназначение боюнча өзүмдүн жашоомдо, өзүмдүн үй бүлөмдө, жолдошум менен болгон мамиледе, балдарым менен болгон мамиледе баардык тараптан, ар тараптан колдонуп, көптөгөн результаттарды жаратып, жолдошум менен мындайча бактылуу жашоого жетип, балдарыма берген тарбияда дагы абдан чоң психологияны ээлейт. Психология абдан керек балдарга, анан башкаларга көрсөтүп, башкаларга берип жаткан кезим. Мына 2 жылдан бери, 2 жылдан бери мен ушул методика менен 2,5 жыл болуп калды. 21-жылы май айында бул методикага келгемин. Келип, андан бери башында бисмилла дегенде эле мен өзүм үчүн окуп баштаганмын. Анткени мен башында биринчи жолу 2018-жылы психологияга келгенде биз мындай кылат экенбиз да, жашообуздачы дароо эле акча деп береткенбиз да. Мен 2018-жылы жаңыдан психологияга келгенде мен фокусумду акчага койгом. Акча тапсам экен, акчам көбөйсө экен, бизнесим өнүксө экен деп акча менен баштап алып, көрсө бул жашоодо биринчи орунда акча эмес экен да. Биринчи орунда биздин ички дүйнөбүз болот экен. Биздин бала менен болгон мамиле, балдарыбыз менен болгон, жолдошубуз менен болгон мамиле, өзүбүз менен болгон мамиле, ата-энебиз менен болгон мамиле, деги эле жашоодогу биздин образ, жашоо образдарыбыз, ошол ички дүйнөбүздөгү абалыбызды жакшырткандан кийин, анын аркасынан акчалар мындайча побочный эффект деп коет го. Именно ички дүйнөбүздүн абалы анан кийин бизге акча алып келет экен да. Мен ошону 18, 19, 23, 4 жыл бою өзүм менен иштегенден кийин анан көрсө ички дүйнө менен биринчи иштеш керек турбайбы? Ички дүйнөңдү бактылуулукка жеткиргенден кийин анан акча өзү сага келет турбайбы деп түшүнүп, анан ушул методикага келип, өзүмдүн ички абалым менен терең иштегенден кийин анан менде акча дагы болду, ден соолук дагы, башкасы баары болуп келе жатат. Ошон үчүн эч качан дароо эле фокусуңуздарды акчага коюп миллионер айымыбыз келе жатат. Өзүнүн оозунан угуңуздар, кантип келген, кантип келип калды мага разборго, кандай максат менен келди, Саламатсызбы, Назгүл айым? Сизди күтөбүз. Назгүл айым, сизге суроо берейин. Келгенде разбор деген эмне экенин түшүнчү белеңиз, эмне максат менен келдиңиз эле, ошол боюнча мындайча точка А боюнча толук айтып берсеңиз, анан акырындан точка Бга өтөбүз, болуп жатабы? Хорошо. Биринчиден ыраазычылык билдирем ушул эфирге чакырып, сыйлап, конок кылып, ушундай сый көрсөткөнүңүздөргө жанталашып ушул бияка киргим келди чын эле. Эмнеге дегенде мен эң эле биринчи бул Заткан айымга ыраазычылык билдиргим келет. Себеби биз деген баягы жашоо турмуш менен, өзүбүздүн максатыбыз менен жана башка нерселер менен өзүбүздү жөнүндө унутуп эле калат экенбиз да. Биздин жан дүйнөбүз, орусча айтканда, душа. Эгер мен сиздерге азыр айтсам, сиздер дайыма жан дүйнөңүз сураган нерсени кыласыздарбы же кээде кыйнап эле кыла бересизби десе,
деп сурасам, сиздер айтат болушуңуздар керек. 90% мен өзүмдү кыйнап эле жасайм, күйөөм үчүн, балам үчүн же башкалар үчүн. Чын ал ачуу чындык чындап келгенде. Анан эми мени деле көбүңүздөр билесиздер, ушул мен канча деген ийгиликтерге жетип атам, ушундай болуп атат. Бирок мен албетте Аллах Таалага ыраазымын, ушунчалык мага мүмкүнчүлүк бергенине. Бирок негизи эле бизде ушул биз өзүбүздү таанып билүү үчүн бул дүйнөгө, анан өзүбүздү жакшы момундай кабыл алып, сүйүп, жан дүйнөбүздү түшүнүп, анан ошол аркылуу элдерге жардам берүү, ушундай философия экен негизи. И мен ошол нерсе изденүү, баягы изденген нерсең ошо жаныңда эле пайда болот экен да. Чын-чынына келгенде, бул мен мурдатан эле ошого кызыкчумун, квантовый психологияга көп кызыгып, бирок кандайдыр бир эми баягы китептен окуган же бир жерде уккан нерсе мындай бир эле китептен окуган нерселер мага аябай таасир эткен. Мен ошол өзгөрүү болуп ушу онлайнга келгем, бирок эми баягы өзүмдүн ичимен өткөн эмес да ошол нерсечи. Анан бул чыныгы азыр мен изатканга келгенде, азыр мен насаачылык курсунда окуп атам, өзүм үйрөнүп алайын деп. Мен өтө сыймыктанам, себеби биринчи азыр насаачылык курсунда биринчи агымында, биринчи потогунда эң чоң кейс болуп чыга калып, бул жерден мага бир ушунчалык сонун нерсе болуп атат. Бу да Кудайдын буйругу, баардык нерсеси. Экинчи нерсе, изаткан менин жашоомдо жанымда эле пайда болгону дагы өтө кызыктуу нерсе болуп атат. Мен издеген нерсем бул изаткан менин жолдошумдун классташы, чындап келгенде. Анан баягы психологияны түшүнгөн киши ошону кабыл алат экен. Мисалы, ошол эле мен жолдошум же жандагы классташтары башкача аны түшүнбөй атса, мен ошону издегемин дагы, мен дароо илип кеттим. Мен изатканга азыр эсимде жок эмне болуп барганын, чындап келгенде. Мен ошол кезде баягы изатканга кайрылганымда ага чейин мен курстарды окугам, Айгерим Танирбергенда инфобизнес, Беркинде СММ курстарын окугам. Албетте аларга дагы ыраазычылык. Кайсы бир деңгээлге жеткенмин, онлайнды алып баруу боюнча негизи көп билимдерди алганмын. Бирок момундай бир рывок, скачок боло тургандай, мен ошол кезде азыр эсимде жок, 100 миңби, 200 миңби бир киреше тапчумун, келчү мага. Анан изатканга бул жерди масштабка чыгаргым келет мен. Ушуну кандай кылсам болот деген ой менен келген элем. Разбор деп атасың, кылып көрбөйлүбү балким депчи, мен деле көп түшүнгөн жокмун. Чындап келгенде, чынын айтканда, изатканга жеке разборго келем. Ошол кезде арзан эле өзүнүн баягы разборун, азыркы 150 миң сомдук разборун, ошо мага баягы канча миң экенин билбейм, 8 миңби, 15 миңби ушундай сомдон эле жасап берген. Ошондо да мен баалаган жокмун, чынын айтканда. Мен анткени мындай мен бир запрос менен келгем өзүм, бирок мен каяка келдим, бул мен эмнеге келдим деп өзүм да жакшы түшүнгөн жокмун. Анан изаткан разбор кыла баштады, фигураларды коюп, мен күлкүм келчү башында, чындап келгенде. Булар болуп атат, изатканга келип алып мага эмне болуп атат, булар вообще мен туура жерге келдимби деп мага чын ушундай болгон. Мен чын азыр чистосердечное признание. Ошентип 3 разбор болду. Анан 3 разбор болгондо мне что-то надоело да, эмне болуп атышат, булар цирк болуп атышат. Анан эмне болуп атат, жок изаткан, мен ушул жерден эле токтойлучу. Анан мен кетип калдым да. Анан кийин кайра бир жарым жылдан кийин меники 500 миң болгон. 500 миң болуп, бирок спад боло баштады. Эмнегедир? Анан кийин мен бул мындай болуп атат менде. 500 болуп туруп, кайра спад болуп атат. Эмне болуп атат? Деп эметсем, изаткан айтты, давай анда сага үйгө коебуз деди. Мен үйдө эле мындай көп анча, мындай кандай десем, кээде биз жүрө беребиз да, мындай ар кандай ойлор келет, үй кылсамбы же бизнес, ушундай болуп жүргөм. Давай анда үй кылып көрөлү деди, үйдү коелу деп. Анан баягы разбор, дагы бир 3-4 разбор кылдык. Как всегда, мен да 3-4 разборго эптеп чыдадым. Анан кийин жок-жок бияк уже аябай убакыт да кетет экен. Билесиңер, мен убактым аябай неме. Анан бир 3-4 саат убакыт кетет экен. Мен анан кийин ой жок, мен дагы кете берейинчи деп кайра кетип калдым. Анан бир жарым жыл, 3-4 ай канча бир өткөндөн кийин мен үй алдык. Жолдошум экөөбүз биргеликте. Мен эле жалгыз эмес албетте, бирок жолдошумдун баягы карыз болгон акчалары өзүнөн өзүнө эле келе баштады.
билбейм иши кылып эмнеге кандай ушул көп карыз эмелер алар келе баштадыбы. Мен тапкан акчаларым чогула баштады. Ошону чогултуп биз 3 бөлмөлүү квартира алып калдык. Ушундай албетте бул жерде эми кандай десем, баягы өзүбүздүн аракетибиз да бар, бирок изаткандын жана разборунун күчү да болду да, чынында болду. Анан баягы ошентип отуруп бир эми 500-600 ушундай болуп аткан. Ошол кезде квартира алып анткенибизде даже возможно 700 болгон ушундай да. Анан кийин бир 3 ай өттү, жай болду, жай мезгили. Ошондо ровно бир жыл болуптур. Мен былтыр июнь айында келген элем. Бир жылдан бир аз ашып, бир жыл деп койсок болот. Анан таң калыштуу нерсе ушул бир 700-500 ушундай болот, резкий скачок. Анан кийин 1 200 000 доход келди. Но июль айындачы. Да, прям вообще ушундай болду. Анан албетте бул эми менче ойлойм, бул жөн эле жок жерден болбойт да. Бул ошол жанагы 7 разбордун натыйжасы болду. Билесиздер, мени тааныйсыздар, баарыңыздар. Бирок сиздер билесиздер, мугалимдер буга чейин менче бул мен Кыргызстанда биринчи болуп атам болуш керек. Мугалим киши миллионго чыккан, бул мындай нерсе Кыргызстан тарыхында жок болуш керек менче. Бир айда. Да, вообще бир айда чтобы ушундай мугалим. Неважно, онлайн, офлайн, эми офлайндагыларды айтпайм. Аларга бир 20 000 ашып кетсе 50 000 алса керек. Отпускной да бир. Анан онлайнда үйдө отуруп эле, менде даже офис жок. Офис эчтеке жок. Мен изатканга 7 разборго келгем. Өзүм аракет кылдым. Изаткан мага план жаздырды, максат жаздырды, ушундай нерсе болду. Иши кылып ушундай сонун нерселер болду. Албетте, 1000 мертебе ыраазымын мен. Анан бул азыр мен курска жазылдым. Курсуна жазылып, азыр буюрса сонун разборлорду үйрөнүп, эми изаткандай деңгээлде моундай психолог болбосо дагы, бирок өзүбүздүн мен азыр наставник болуп окуучуларым бар. Аларга мен разбор жасап калдым. И Кудайга шүгүр, ошолорго жасаган разборлордон алар жеңилдеп, Назгүл эже чын эле ушундай экен, сиз бизге жардам бердиңиз деп мен ушундай нерселерди угуп атам. И бул албетте сонун нерсе. Сонун нерсе. Эгер адамдардын жашоосун жеңилдетсек, кандайдыр бир жардам бере алсак, демек биз мындай бир туура багытта жүрөбүз болуш керек да. Бул жерде эч кандай мындай бир кээ бирөө ойлойт экен, бул жерде көз ачыктар чогулуп алган, анан эмне депчи. Жок, бул жерде квантовая психология, это научная психология. Бул жерде биз жалаң гана сезимдерибиз менен, ички туйгуларыбыз менен ошол керектүү образдарды мындай создаем. И ошого мы движемся, да. Мен ошол нерсени мурда көп окуп чыккам, бирок практика жүзүндө мен ошого мындай бара албай аткам. Азыр мен өзүмөн өтүп, аябай сонун, мен сиздерге баарыңыздарга сунуштайм. Бул аябай сонун илим. Эч ким айтпайт, бул жерде бир какой-то сыйкырдуу бир нерсе. Албетте, бирок биз билебиз, Кудай Таалам өзү эле бизге негизи баардык мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бирок биз адамдар, биз ошого ишенбейт экенбиз, биз Кудай Таалама ишенбейт экенбиз. Биз просто ошол потенциалдарыбызды ачышыбыз керек. Болгону ошол. Албетте, терең ыраазычылык изаткан, ушунчалык жанымда жүргөнүңөчү. Мага керек эмес да, мисалы Россияга барып, бир жактарга изденип, анан эмне. Мен аябай жалкоо киши да. Мага эгер мен ишенген киши бирөө айтса, мына ушул жерге барып оку десе, мен ошол жака бара берет экем. Мага мынакей мүмкүнчүлүк болуп, жанымда эле жолдошум, классташым болуп, пайда болгонун карабайсыңарбы, издегендечи. Эми сонун ийгиликтер сонун болуп атат. И дагы айта турган нерсе, бул мындай жана изаткан башында айтып кетти, акча. Биз дароо эле акчаны ойлойбуз, акчага байланабыз, болду, мага деген акчам болсо мындай кылам, тиндей кылам деп. Бул жерде деген биз деген биринчи мээбиз менен ошол жакты тууралап, туура пландап, жүрөгүбүз менен ошол нерселерден тазаланып, жаман нерселерден туура баягы эме кылсак, биз сөзсүз түрдө баардыгына жетебиз. Ошон үчүн ички дүйнө менен азыр менде дагы трансформация болуп атат. Ойлобоңуздар, ментип эле шумдук болуп кетти депчи. Мисалы, орус тили сүйлөө, тиги англис тили сүйлөө. Албетте, бул жерде мындай нерсе болуп атат да. Эгер мен мурда ой жасаш керек, мен моунчалык акча табышым керек, же болбосо мен мынча деген подписчик болуш керек, дагы бирдеме деген максаттар болуп атса, азыр мен токтой турчу. Ошонун баары эмне керек? Кимге керек?
ушундай нерсе болуп атат да, биз көбүнчө маселе бирөө үчүн жасайбыз да. Мисалы ата энебиз бизди мактасын же дагы бирдеме доказывать этиш керек. Нет, андай эмес, просто мен өзүм үчүн да. Я так хочу, просто и все. Да, да. Азаматсың, молодец. Бүгүнкү күндө чындыгында биздин Назгүл айым ушул күнгө чейин биз кандай десем айтып жүргөнбүз да, мен Назгүлдү башындан эле айтчумун, кел бөлүш, результаттарың менен бөлүш, сага окшогон бүт баардык нерсени билип турган, ошондо дагы чыга албаган, каалаган результатына жете албаган айымдар абдан көп. Как дисбаланс катары да, сен мисалы азыр разбор чындыгында жардам берет экен, мен көрдүм деп атсаң, сага окшогон ийгиликтүү айымдар дагы да ийгилигин көбөйткүлөрү келип атат, бирок билбегендер көп, жол таппай жүргөндөр көп. Сен мына бүгүнкү күнү өзүңдүн эле сөзүң менен, өзүңдүн болгон жүрөгүңдөн чыккан эле сөзүң менен канчалаган айымдарга жол ачтың деп айтсак болот да. Азыр мына жерде жазып атышпайбы? Разбор канча турат, кандай деп. Бүгүнкү күндө биз мындай мүмкүнчүлүктү бергенде туура көрүп отурам мен. Разборду мага келип, менин убактымды сурап, Назгүл айткандай 4 саат, мен 5 саат күтүп отурмак белем, менин убактым жок. Именно ушундай өзгөрүүгө келгенде биз көбүнчө сопротивление болобуз, орусча жакшы сөз бар го, сопротивление деген. А мен бүгүн ошол мүмкүнчүлүктү сиздердин өзүңүздөрдүн колуңуздарга берип, мисалы бүгүн Назгүл айым өзү разбор жасаганды үйрөнүп алды, менден көз карандысыз эле каалаган учурда эле командасы менен чогула калып туруп эле өзүнүн бизнесине каалагандай эле жасап койсо болот. Өзү каалагандай, тиги акча берет элем, буга акча берет элем дебей. Ошон үчүн мен бүгүн сиздерге дагы ушул эле мүмкүнчүлүктү өзүңүздөрдүн колуңуздарга берүү максатында эле талдоо чеберик курсун чыгардым. Өзүңүздөр разбор жасай берсеңиздер болот. Мындайча өзүңүздөр психолог боло берсеңиздер болот. Буюрса ал курсубузга дагы Назгүл айым келет. Ал жактан Назгүл айымдын полесинде Назгүл айым менен чогуу иштешсеңиздер да болот. Биздин чөйрөбүздө кандай адамдар болсо, биз дагы ошолорго окшош болуп кете берет экенбиз, Рахмат, Назгүл айым, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сага окшогон ийгиликтүү, бактылуу айымдар көбөйө берсин. Үй бүлөңдө дайыма бакыт болсун, тынчтык болсун, балдарыңдын ден соолугу чың болуп, буюрса дагы көптөгөн ийгилик жаратаарыңа ишенем. Рахмат, мен ыраазымын. Терең ыраазычылык билдирем. Бул жерде негизи ыраазычылык билдирүү дагы, бул дагы аябай биздин жалпы жашообузга, бизнесибизге керек болсо эмнеге болбосун аябай чоң салымын кошот. Ошон үчүн мен ыраазычылык билдиргенден эч качан аянбайм. Билбейм, мен аябай ушунчалык ыраазымын, чын. Аябай ыраазымын, сага дагы ийгилик каалайм. Буюрса дагы ошол ойлогон жанагы психология мектебин кичинекей балдардан баштап чоң адамдарга чейин боло турган мектеп уюштурулуп, жана чоң ийгиликтерге жеткенге аябай тилектешмин. Рахмат чоң. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин миллионер айым ийгилик каалайбыз, жана ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана сиздерге дагы баарыңыздарга ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер дагы ушундай, мисалы бүгүн 10 миң табатам, 100 миң табатам, мен миллионго жетемби деп аткан өзүңүздөрдүн ичиңиздерде күмөн сезимдер болсо, анда акырындан болсо дагы мына 1 жылдын ичинде Назгүл айым өзү менен иштеп, разбор менен мына бүгүнкү күнү уже өзүнүн бизнесине өзү разбор жасаганга мүмкүнчүлүк алып отурат. Дагы да тереңдеп окуйм деп. Сиздер дагы ушундай эле мүмкүнчүлүктөрдү акырындан кадам менен бир эле учурда акча, бир эле учурда үй бүлө, бир эле учурда баардык нерсени алып кетсеңиздер болот. Биздин сиздерге берген маалыматтардын баардыгы бул таза, экологично, чистый продукт десек болот. Анткени биз болгондой эле айтабыз. Мына Назгүл айым дагы өзүнүн результатына көргөндөн кийин, өзү ишенгенден кийин айтып атпайбы, башында ишенген эмесмин, күлкүм келген, таң калганмын, ишенген эмесмин, бул эмне дегем деп. Сиздер дагы эгерде бүгүн ишенбей жатсаңыздар, качан даяр болгондо өзүңүздөр дагы ушундай разборду, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү аласыздар деп ишенем. Андыктан ыраазымын баарыңыздарга. Биздин жакында 15 сентябрда баштала турган талдоо чеберинин курсуна жазылсаңыздар болот. Ага чейин даяр эмесмин, көп нерсени билбейм десеңиздер, анда трансформация курсуна жазылсаңыздар болот. Ага чейин деле сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк.
10 сентябрда Бишкек шаарында жандуу разборлор, жандуу практикалар болот. Дамас отелинде ал жака келсеңиздер да болот. Сиздер үчүн атайын акысыз жандуу жолугушуу уюштуруп жатабыз. Андыктан баарыңыздарды чакырабыз. Биздин эшик сиздер үчүн дайыма ачык. Былтыр мен август айында сабагыңызга катышкам, сонун болгон эжеке дейт. Рахмат сиздерге дагы. Баарыңыздарга ыраазымын. Ишенип келгениңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Эгерде сиздерге курс же консультация керек болгон болсо, анда менин директиме консультация, курс, трансформация жана өзүңүздөрдүн запросуңуздарды жазсаңыздар, биз сиздер менен сөзсүз түрдө өзүбүз байланышабыз. Ыраазычылыгымды билдирем. Жакшы туруңуздар. Ооба, эртең 3 сентябрда биздин талдоо чебери жана трансформация курсубузга карата мен сиздер менен атайын саат 12ден баштап саат 4кө чейин түз мени менен жолугуп, сурооңуздарды берип, сүйлөшүп, ал жерде баарлашуу болот. Каалоочулар келсеңиздер болот. Ыраазымын, жакшы туруңуздар.